мындай ыкмалар менен журналисттер эмес фейктер колдонот. Өтө мыйзамсыз болду да. Райымбек Матраимовго элге кылган кызматы деп ачылган. 27 августта 2022 жылда Мезгил деген баракчага өзгөртүлгөн. Өздөрүнүн фейктерде башка аттар менен чыгышат да. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта фейктер кимге кереги бар жана эмне үчүн колдонушат экенин келиңиздер чогуу иликтеп бирге талдайбыз. Фейктер соц тармакка тараткан видеону көрүп, эмнелер менен күмөн жаратат. Байкап көрөлү. Башаламандык уюштурууга чакырык жасоого багытталган маалыматтар байма-бай чыгып турду. Эң биринчи эле видеого көңүл бурсак, үнү өзгөртүлгөн. Мындай ыкмалар менен журналисттер эмес фейктер колдонот. Экинчиден, иликтеп чыккан журналисттердин видео материалдарын алып, жала жаап башташат. Бул маалыматтар бийликтин уюшкан кылмыштуу топторго каршы, коррупцияга каршы. Эми келиңиздер, оперативный съемкага көңүл бурсак. Бул видеолор МВД тарабынан расмий түрүндө көргөзөтүлүп жатып эле фейк аккаунттардан үнү өзгөртүлүп элге жарыяланды. Укук коргоо органдары бул маалыматты кылмыштуу топтун изинен түшүп 11 адамды камакка алды. Бирок бул видеону ким лайк басып, кимдер бөлүшкөнүн кийинчерээк айтып беребиз. Азыр бизде суроо туулат. Атка минерлер, тагыраак, президент, депутат, министрлерге иликтөөчү журналисттер керекпи? Укук коргоо тармактарынын жанагы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук кызматынын, соттун колу Кыргызстандын бардык аймактарына жетпейт. Бардык чиновниктердин үстүнөн көзөмөл жүргүзгөнгө жетпейт. Мындай учурда ушул өлкөдө укук жаатын камсыздаган учурда жарандык коомдун күчү зарыл да. Муну укук тармагын билген кандай гана адис болбосун жокко чыгарбайт да. Анан ушул жагынан алып караганда жанагы 11 журналистти камап, аркасынан түшүп алган бул Кыргызстандын соңку тарыхындагы өтө олуттуу, өтө ката, өтө мыйзамсыз болду да. Ушул Болот Темировду жеке мен эле эмес, кыргыз журналистикасында эмгектенип жүргөн акыл эстүү журналисттердин бардыгы, жарандык активисттердин бардыгы деп мен ишенимдүү түрдө айта алам. Кыргыз журналистикасындагы факт-чек тармагынын негиз салган баштоочу катары таанышат да. Ачык булактардан иликтөө жүргүзгөн мындай кесипкөй адис кыргыз журналистикасында азырынча жок. Бир-эки шакирти жүрөт, Асел Сооронбаева сыяктуу. Анан эми ушул кыргыз бийлиги Болот Темировду душман көрүп, анын командасын ушул 22 жаштагы Айкенди баш кылып камап алып, мыйзамсыз иштерди жасагандын ордуна алар жасаган иликтөөлөрдү таяныч кылып, укук тармагында негиздүү иштерди жасаса, бул туура иш болмок. Башында эле айткандай, фейк видеолорду ким жана кандай баракчылар таратат экенин чогуу иликтеп көрөлү. Биринчи эле видеону тараткан баракчага киребиз. Өзүңүздөр көргөндөй Мезгил деген баракча. Бул Мезгил деген баракчага кирип көрөлү. Информация деген бөлүгүн бассак, страница жагында личный блог деп турат. Андан ылдый жагында карасаңар, все деген кнопка турат. Ошону бассаңар болгон маалыматты көрсөңөр болот. Бул баракча 2021 жылы Райымбек Матраимовго элге кылган кызматы деп ачылган. 27 августта 2022 жылда Мезгил деген баракчага өзгөртүлгөн. Биринчи суроо, бул маалыматты ким таратып атат, кандай максат менен таратып атат, ал булак ишенимдүү булакпы, ал маалымат булагы мурда кандай маалымат таратып жүргөн деген суроону узатыш керек да. Бул жерде биз көрүп атабыз, Мезгил деген баракча экен, түшүнүксүз баракча. Буга чейин мамлекеттик телеканалдардын материалдары менен бөлүшүп жүргөн экен. Ошондой эле ишенимдүү булак деп айта албайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, сюжетте алып баруучунун аты жөнү жазылган эмес, алып баруучунун жүзү жок. Ошондой эле эң күмөн жаратканы бул алып баруучунун үнү өзгөртүлүп атат да. Эгерде ал ошол ишенимдүү маалымат булагы эч убакта өзүнүн үнүн өзгөртүп, өзүнүн аты жөнүн жашырбайт. Бул экинчи фактор. Үчүнчү фактор, 11 журналисттен 100 фейк табылды
деп айтылып атат сюжетте. Бирок ошол эч убакта мындай фейк деп биз өз түрдөн эле айтып койбойбуз да. Эгерде биз бир аккаунтту фейк десек, анын сөзсүз түрдө далилдерин, жүйөлөрүн, фактыларын тастыктоочу бир фактыларды келтиребиз да. Бул жерде болсо 100 фейк табылды дегени менен бир дагы фейкти мына иш жүзүндө телефондорунан көрсөтүп берип аткан жок да. Дагы бир мындай көптөгөн чындыкка дал келбеген билдирүүлөр ошондо айтылып атат сюжетте. Мындан тышкары иликтөөчү журналистиканы, Кыргызстандагы журналистиканын аброюн түшүргөнгө багытталган билдирүүлөр келип атат. Ошондой эле ачык булактагы маалыматтар берилип атат, бирок ал ачык булакты ар бир жаран эле колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Себеби Кыргызстан ошо санариптештиребиз, өлкөдөгү бардык мындай госведомстволор ачык болот деп көптөгөн буга чейин проектлердин мүчөсү болгон да, донорлор менен иштешкен. Азыр дагы санариптештирүүгө деп гранттарды алып аткан дагысы да. Журналисттер өздөрүнүн ишмердүүлүгүн мыйзамсыз жүргүзөт деп атат, бирок бул дагы чындыкка дал келбейт. Себеби журналисттер салык кызматынан ИП алып иштетишет. Ошо журналисттик ишмердүүлүктү жүргүзгөнгө атайын өзүнүн ИПсы бар, тиешелүү күбөлүк свидетельство. Ошондой алып иштешет. Ал эми оператор монтажерлор болсо патент менен иштешет. Башкача айтканда салык төлөп, кадимкидей отчет берип иштешет да. Бул маалымат дагы чындыкка дал келбейт. Жалпы жонунан алганда ошол видеодо алып баруучунун аты жөнү жабык, белгисиз, үнү өзгөртүлгөн, чындыкка дал келбеген маалыматтар таратылган, далилдер көрсөтүлгөн эмес. Анан өзү булак дагы күмөндүү булак да. Кандай ишенсек болот, буга чейин кандай ишенимдүү маалымат таратылган, түшүнүксүз. Бул баракчаны ким ачкан белгисиз, бирок мамлекеттик телеканалдардын контенти менен бөлүшкөнү дагы чоң суроо жаратат. Мамлекеттик телеканалдар боюнча айта кетсек, ал жерде буга чейин далилденген болчу, ошол улуттук башкы телеканалда байырлаган фейк фабрикалар туурасында иликтөө чыгарган болчубуз. Ошол башкы телеканалдын кызматкерлери менен фейк аккаунттардын байланышын далилдеп, тастыктап көрсөтүп бергенбиз. Видеону качан таратканын карайбыз. 21 январда деп көрсөтүлүп турганын көрсөк болот. Матраимовго арналган баракчадан видеону кимдер бөлүшүп, лайк жана ой пикир калтырганын оңой эле текшерип койсо болот. Ушул эле видеону кимдер канча лайк басканын карайлы. Өзүңүздөр көргөндөй 63 киши лайк баскан. Кимдер басканын көрөлү. Арасынан эле Тилек Оторов текшерип көрөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй начальник пресс-службы МВД маалымат толугу менен өзү жөнүндө жазган. Дагы бир адамды текшерип көрөлү. Нурзат Муратбекова МЧС жана биргеликте сүйүктүү атка минерлерди мактап жактаган КТРК менен иштешет экенин билсек болот. Өздөрүн актоо үчүн жанагындай мүмкүн жана фабрика троллору, мурда сиз айтып атпайсызбы, Матраимов иштегендер же ошол жака кызмат кылып атат. Биз билебиз, бунун тарыхы негизинде бул инструмент акыркы жылдары мына 5 жылдардын ичинде же ушу 10-15 2005-жылдардан бери колдонуп келген. Мурда болсо баягы интернет жок. Убагында албетте гезиттеги иштеген журналисттер ошо гезиттер менен чагылдырып аябай колдончу. Ошондо дагы мисалы эркин гезиттерге басым көргөзүп, оппозициясыңар деп, ошондо деле куугунтук алынган бул мамлекеттик органдар дагы бюджетте иштегендер дагы өзгөчө жанагы кызматкерлер болсо, жанагы силер булагынан таап, чындык болсо ошо чын эле өздөрү баягы Facebook'тагы социалдык тармактарда өзүнүн атын алып чыгышпайт. Алар атайын ошондой кылып бир убакытта өздөрүнүн Facebook'тарда башка аттар менен чыгышат да. Ошол эле мамлекеттик кызматчылар. Керек болсо алардыкы 1-2-3 аккаунттар бар. Анан албетте муну кылгыла, атака кылгыла дегенде алар жанагы кызматынан отчет кылып беришет. Мына мен момундай жаздым деп скриншот кылып өздөрүнүн ичиндеги башкаруучу начальниктерине көргөзөт да. Анан ошонтип аткарып 100.000 кандай лайк эмес комментарий жазгандар болду деп эметет. Билбеген киши жана социалдык тармакка кирсе, аякта 200-300 комментарий, ошо комментариялардын арасында көбүнчөсү жамандап атса, жөнөкөй адам ойлойт, анда туура экен, көпчүлүк жамандап атат. Журналисттерде болобу же
өкмөттөгү бийликти жамандаса ошондой экен деп ооп кете берет. Адам мындай ойлобойт да, биринчи машинально тиги ойлогон жүгөртүүсү эл көп болсо, анткени адам социалдык киши да. Эгерде барса, топто ким көп болсо ошол жака кошулуп кетет. Көбүнчөсү. Эми калгандарын мен көргөзгөндөй текшерип, ким фейк, ким атка минерлерди кызыкчылыгын актап, жактагандарын оңой эле текшерип койсоңуздар болот экенин билдик. Экинчиси, кимдер бөлүшкөнүн текшеребиз. Каныбек Кубатбеков, работает Министерство внутренних дел. Тилек Оторов, начальник пресс-службы МВД. Расмий баракча УВД Баткенской области. Самирбек Балтабаев, УВД Орской области. Нурзат Муратбекова, МЧС жана КТРК. Калмурзаевич Камчыбеков, старший инспектор пресс-службы патрульной службы города Ош. Талайбек Тулебаев, работает в МВД Кыргызской республики. Бакыт Сейитов, МВДнын пресс-службанын мурунку начальниги. Дагы бир жолу пресс-служба МВД Тилек Оторов. Если начальник пресс-службы... Мындай кырдаалда басма сөз кызматынын башчысы бул видеону бөлүшүп жатса, аны ИИМдин өзү жарыяладыбы же башка булак болобу? Ал мамлекеттик органдын расмий баракчасы аркылуу бөлүшүп жаткандан кийин аталган мамлекеттик орган видеороликте берилген маалыматты колдоп жатканы аныкы факт. Мындай учурда аны кандайдыр бир фейк аккаунт чыгардыбы же башкабы маанилүү эмес. Биз бул жерде мамлекеттик орган күнөөсүздүк презумпциясын бузуп жатканын көрүп жатабыз. Публикация вообще материалов следствия — это вопрос, который, в принципе, не должно публиковаться материалов предварительного. Бул жерде көбүнчөсү мамлекеттик кызматта жана МВДнын кызматкерлери фейк аккаунтта иштетет деп жыйынтыктап койсок болот. Эми комментарийга кирбесек деле түшүнүктүү болуш керек эмне деп жазышканы. Биздин команда 2021 жылы 18 апрелде каза болгон Айзада маркумдун ишин шалакылык менен алып барган ИИМдин алдында айымдарга көргөзүлгөн зомбулук боюнча тынчтык митингде өтүп жатканда милиция кызматкерлери провокация кылганын Темиров Лайф YouTube каналына ИИМдин алдындагы митингге милиция өзү чагымчылдыкты уюштурганы аныкталды деп видео материалды элге жарыялаган. 15 апрелде ИИМдин имаратынын алдында аялдарга карата зомбулукка каршы чыккандардын бир апта мурун пландалган митинги болуп өттү. Акцияга чыккандар милициянын шалакылыгына наразы болуп, ИИМ жетекчилигинин кызматынан кетүүсүн талап кылышты. Эске салсак, Айзаданын уурдалып өлтүрүлүшү коомчулукту дүрбөлөңгө салган болчу. Мындагы наразычылыктын келип чыгышына уурдалган кызды 2 күн бою таба албаган милиция кызматкерлеринин шалакылыгы себеп болду. Митинг өтүп жаткан жерге 200дөй жоон бала келип, ЛГБТ жана бейөкмөт уюмдарга каршы экендигин айтышып, митингчилерди сүрүп чыгышты. Бирок бул отрядты ким жетектеди? Артында ким турат? Булар кимдер деген суроо туулат. Бизге алардын милиция кызматкерлери экендиги жана жогорку жактан ар бир кызматкерге өздөрү менен кошо 5тен адам алып келүү тапшырмасы берилгени тууралуу кабар берилди. Биз муну текшерип көрүүнү чечтик. Бул провокациянын башталышы. Мында 2 адам чабуулга буйрук берет. Кызыл көйнөкчөн бул Чыңгыз Иманалиев. Төңкөрүшкө чейин ал тергөө комитетинин ыкчам кызматкери болгон жана Данил аттуу 12 жашар баланы уурдагандарды кармаганы үчүн сыйланган. Улан Ниязбековдун учурунда ал кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы болуп отурат. Антимитингди жетектегендердин экинчиси Нурдин Чолпонкулов. Ниязбековдун учурунда бул адам уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчылыгына көтөрүлдү. Өздүк булактарыбыздын маалыматтарына караганда ал министрдин тууганы. Бирок биз алардын байланышын тастыктай алган жокпуз. Буйрук боюнча чагымчыл топ митингдин катышуучулары тарапка карай жөнөйт. Алардын арасында Тешебаев Эрмек деген уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын подполковниги да бар. Телефон менен сүйлөшүп жаткан бул адам дагы азыр ушул эле башкармалыкта иштеп жаткан Самат Алсеитовдун дал өзү. Бул узун бойлуу адам Азиз Бекназаров экендигин аныктай алдык. Бирок интернеттеги сүрөттөргө салыштырганда ал аябай эле толуп кеткен. Азыр ал Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары. Чагымчылдыкка ИИМдин Султан Жообашев башкарган ардагерлери дагы активдүү катышты. Бул 2020 жылдын ноябрь айы. Жаңы дайындалган министр ардагерлерге кайрылып жатат. Көрүнүп тургандай, алар ыраазычылык үчүн мындай провокацияларга чыгышат окшойт. Алардын арасынан Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын мурунку башчысы Жалил Илипбаевди көрүүгө болот. Албетте мындай иштер 10 бөлүмсүз өтпөйт. Алар экстремизм жана терроризм боюнча иш алып барышат. Бирок акыркы окуяларга күбө болгонуңуздай, алар бийликке жакпагандарга каршы иштешет. Ал эми мында 1 май районунун 10 бөлүмүнүн башчысы
Турсунбек Касмакунов да турат. Ага эч кандай суроо жок. Так ошол митингге тыюу салууну сотто коргогон. Көрүнүп тургандай, ал өз жумушу менен, башкача айтканда, бийликтин оппоненттерине каршы күрөшүп жатат. Бирок ИИМде мындай расмий милдет жок жана болгон да эмес. 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын төрагасы Турсунбек Касмакунов тыюу салууну колдогон. Бул жерден МВДны фейктерди башкарат деп баа берсек болот. Анткени башында эле көрсөтүп кеткендей видеону чогуу иликтеп чыкканбыз. Мындай ыкмалар менен ким кандай кимдер иштеп жатканын көрдүк. Коррупционерлерден коркпой, өз жүзүн элге көргөзүп, үнүн өзгөртпөй элге так жана дыкааттык менен маалыматты чыгарган чыныгы журналисттер, президент, депутат, министр жана алардын огу жок туугандарын былыктарын ачыкка чыгарган үчүн өз оюн айткан адамдарды куугунтук кылып камап жатышат. Бул бийликтин корккону деп койсок болот. А былыктарын жашырып, креслону кучактап, өз кызыкчылыктарына алдына иштетип жаткан кызматкерлерди колдонуп фейк тролль кылып коюшканы диктаторство деп койсо болот. Сиздер менен мен фейк эмес алпарычы Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекти ойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.